Биздин Кыргыз курама командабыздын дүйнө чемпионатына болгон тандабал оюндарындагы болгону 2 гана ойуну калды. Бул 2 оюндун жыйынтыгы менен биздин Кыргыз курама командабыз 4-чү этапка өтө алабы же өтө албайбы, ошол суроого жооп алабыз. Бул видеодо мен силерге кененирээк ошол 2 оюн жөнүндө айтып берем. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөр жана биздин каналга кимдигим катыла элек болгон болсо, сөзсүз түрдө катталып, анан биздин Telegram каналыбызга катталып койсоңор, баардык актуалдуу жаңылыктарды ошол жактан силер алып турсаңар болот. Ал эми шилтемеси болсо ошол видеонун ылдый жагында бар. Ассалам алейкум, урматтуу Кыргыз блог каналынын катталуучулары, кандайсыңар? Көптөн бери биздин видеолорубуз чыга элек болчу жана биздин Кыргыз курамабыздын оюндары кайрадан башталып, эми сүйлөшө турган убакыт келди деп айтсам туура болот болуш керек. Биздин Кыргыз курама командабыздын алдыда 2 оюну бар. Баарыңар жакшы билесиңер аны. Биринчи оюнубуз бул Түндүк Корея менен ойун өткөрөбүз. Сауд Арабиясында, Рият шаарында өткөрөбүз. Андан кийинки оюнду болсо 10-июнда биз өзүбүздүн стадионубузда, Төлөн Өмүрзаковдо Бириккен Араб Эмираттарын кабыл алабыз. Биринчи оюнду негизинен Түндүк Корея өзүнүн стадионунда, өзүнүн өлкөсүндө өткөрүш керек болчу, бирок деген өзүнүн себептерин улам. Түндүк Кореяга Азия футбол конфедерациясы нейтралдуу бир стадионду тандап, нейтралдуу жерди тандап, ошол жерде өзүнүн үй оюндарын өткөрүүгө уруксат берген. Жана интернетте апрель айынын баштарында адашпасам жаңылыктар чыгып аткан болчу, сөздөр чыгып аткан болчу, жаңылык эмес. Биздин футбол федерациябыз Кыргыз футбол биримдиги ошол Түндүк Кореянын федерациясына Өзбекстанда Ташкент шаарында Бунеткер стадионунда өткөрөлү деген сунуш киргизип атканын жөнүндө сөздөр болуп аткан болчу. Бирок ал сөздөрдү биздин Кыргыз футбол биримдигинен эч кандай реакция болгон эмес. Ошондуктан ал мындай эле сөз бойдон калган болчу. Бирок жыйынтыгында Түндүк Корея федерациясы өзүнүн үй оюнун Рият шаарында өткөрүү чечимин кабыл алганы белгилүү болду. Риятта биздин курамабыз Файсала бин Фахта атындагы стадиондо оюн өткөрөт. Кызыктуусу, бул стадиондо 1972 жылдан баштап 2020 жылга чейин азыркы Аль Наср командасы өзүнүн үй оюндарын өткөрүп келген жана бул стадионду өзүнүн үй аренасы катары арендага алып колдонуп жүргөн болчу. Бирок 2020 жыл жаңы стадионго көчүп, бул стадион Сауд Арабиясынын спорт министрлигинин менчиги болуп калып калган жана азыркы учурда бул стадиондо Сауд Арабиясынын негизги курамасы кээде оюндарын өткөрүп турат. Түндүк Корея менен боло турган оюн Кыргызстандын убакыты боюнча 5-июндан 6-июнга караган түнү түнкү саат 12-де башталат. Ал эми түз эфир боюнча бардык маалыматтарды силер биздин Telegram каналыбыздан алсаңар болот. Буга чейин биздин Кыргыз курама командабыз 15-октябрда 2024 жылы өзүбүздүн стадионубузда кабыл алганбыз. Бул команданы жана ал оюнда биздин курамабыз Кристиан Браузмандын голу менен 1-0 эсебинде жеңишке жетишкен болчу. Азыркы учурда биздин А тайпабызда Түндүк Корея курамасы 2 упай чогултуп, дээрлик бардык мүмкүнчүлүктөрүн жоготту. 4-этап өткөнгө дагы, дүйнө чемпионатына чыкканга дагы. Ал эми биздин курамабыз болсо 6 упай менен 5-орунда келе жатат. Дүйнө чемпионатына түздөн-түз жолдомо алганга биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз жокко эсе 0 менен барабар. Ал эми 4-этапка чыкканга биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Али дагы анткени деген алдыда 2 оюнубуз бар. Биздин алдыбызда 4-орунда келе жаткан Катардын дагы акыбалы анчейин жакшы эмес дегендей. Бизге болгону 2 оюнда Түндүк Корея менен жана Бириккен Араб Эмираттары менен упай жоготпошубуз керек эң башкысы, жана болушунча көбүрөөк упай алганга аракет кылышыбыз керек. Жана ошол эле убакытта Катар курамасы дагы өзүнүн упайларын жоготушу керек Өзбекстан менен боло турган оюндарда жана Иран менен боло турган оюн. Ал эми биздин кийинки оюнубуз болсо бул Бириккен Араб Эмираттары. Буга чейин Бириккен Араб Эмираттары менен 2019 жылы аябай эстен кеткис оюн өткөргөнбүз. Жана күзүндө дагы ноябрь айында анда дагы упайларды жоготуп, жана биз өзүбүздүн үйүбүзгө кайтып келген болчубуз. Ал эми Бириккен Араб Эмираттары менен биздин курамабыз 10-июнь күнү Бишкек шаарында Төлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кечки саат 8-де оюнду башташат жана бул оюндун жыйынтыгы менен биздин курамабыздын кийинки болгон кадамы кандай болот экени чечилет. Ал эми бизден жөнөкөй күйөрмандан, жөнөкөй көрүүчүдөн болгондо гана өзүбүздүн футболчуларыбызды колдоо гана милдетибиз бар. Биз аларды колдошубуз керек дайыма, жана биз аларды канчалык колдосок, алар дагы бизге жакшы жыйынтык көрсөтүшөт. Оюндун түз эфири жөнүндө кененирээк маалыматты биздин Telegram каналыбыздан алсаңар болот. Ошол жактан толук маалымат алып, жана эгерде стадионго келип колдогонго
мүмкүнчүлүк жок болгон болсо түз эфирден көрүп колдосоңор болот. Ал эми стадионго келгенге кимдин мүмкүнчүлүгү бар болсо, билеттерди Ticket Cage сайтынан сатып алсаңар болот. Шилтемесин ылдый жакка калтырып коебуз. Ошол шилтеме аркылуу өтүп, билеттерди алып, өзүңөрдүн досторуңар менен, жакындарыңар менен келип колдоп кетсеңер болот. Эгерде кандайдыр бир нерсе силерге түшүнүксүз болуп калса, анда ал сурооңорду комментарийге калтыргыла. Билгендер болсо силерге жооп берет, же болбосо мен билсем мен жооп берем. Жана 5-июнда биздин курамабыздын оюндарынан экрандардын алдынан жолугалы. 10-июнда болсо стадиондон силер менен бирге жолугуп, өзүбүздүн курамабызды колдойлу. Аягына чейин көргөнүңөргө чоң рахмат силерге. Кийинки видеолордон жолугушканча жакшы тургула.